Учурда толтура содагерлер бар, бизнесмендер бар. 10 жылдап, 20 жылдап өзү эмес, үй бүлөсү баш болуп, башына акылы жеткендин бардыгын чогултуп алып сода кылышат. Ал жака, бул жака бар, бирок кошунасынан көп деле өзгөчөлүк болгон эмес, өскөн эмес. Бир эле өскөн, машинасы алмашкан, үйдүн крышасы алмашкан. Болосо 20-30 жылдан бери бизнес кылат. Эмне келсе, көпчүлүгү содасына карызды аралаштырып салгандыктан. Эми карызга тиешелүү бир канча адептер бар. Эгер ошолорду аткарсак, иншалла карыздары бар адамдар карыздарынан кутулганга жеңил болот. Карыз алуу үчүн жана карызга тиешелүү жалпы адептерди айталы. Себеби карыз бергендер аз эле, карыз алгандар көп, ошондуктан карыз алуу үчүн адептерин айталы. Биринчи, эч бир зарылчылыксыз жана муктаждыктан ашыкча карыз албоо. Муктаж эмессизби? Зарылчылык жок сизге, таптакыр карыз албаңыз. Карыз алыш жеңил, бирок берип атканда барго, жүрөгүңүз зыртылдап кетет. Алганда жеңил аласыз, иштеткенде де жеңил иштетип коесуз, бирок берип атканда өтө нафсиңизге оор келет. Ошондуктан канча муктаждыгыңыз болсо ошонча, колдон келишинче албаганга аракет кылыңыз. Экинчиси, кайтарып берүүнү ниет кылып карыз алуу. Бир адамдар бар 20-30 жылдан бери карызын төлөй албай жүрөт. Бересин десе, берем деген бирок ичинде иншалласы болгон. Ал дегени бербейм дегени. Бербейм деп карыз алат, Аллах Таала дагы аны кайтарып бергенге мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл адамдардын байлыгын кайтарып берүү ниетин алган болсо, Аллах Таала кайтарып бергенге жардам берет dedi. Эгерде кайтарып бербей турган болсо, Аллах Тааладан ага жардам келбейт. Кийинчиси, убадан аткарып карызды кайтарып берүү жана эч бир себепсиз кечиктирбөө. Канчанчы убакытка дайындадыңыз? 1 жыл, 10 жыл, 1 ай, 2 ай. Ошол убакыт келгенде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, заматта кечиктирбестен бериңиз. Себеби мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп кечиктириш шариятта зулум болуп эсептелет, күнөө болуп эсептелет. Андан кийинкиси, карызды берип жатканда ушул дуаны окуп коюңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адаты ушул эле, бирөөдөн карыз алат, карыздын кайра кайтарып берип атканда, баракаллаху лака фи ахлика ва малика. Ушул дуаны окуйт эле. Мааниси, Аллах Таала сени үй бүлөңө жана малыңа береке берсин деп. Неге сиз муктаж болуп турган учурда ал сизге жардам берди, муктаждыгыңыз бүтүрдү. Эми анын жашоосуна, үй бүлөсүнө, мал дүйнөсүнө аны сүйүндүрүп да сиз бир жакшы бир дуалардыңыз. Дагы бир эскерте турган нерсе, карыз алып атканда ачык сөз менен же болбосо ишара кылып дагы рибаны аралаштырбаш керек да. Карызды берип атат мисалы. Ушунун үстүнө вактысы бүткөндөн кийин мисалы 10 000 кошуп бересин деди. Бул сүткорлук. Карыз сүткорлукка айланды. Же болбосо бул ачык айтуу. Экинчиси ишара кылып айтуу. Эми өзүңүз билесиз эми, берип атканда караштырып коесуз эми кичине десе, бул дагы риба. Бирок эчтеке деген жоксуз. Вактысын белгиледиңиз, берип койдуңуз, бирок кийин сизге кайра кайтарып берип атканда, Алла разы болсун, муктаждыгым бүтүп калды деп, үстүнө кичине бир аз берген болсо анда маселе жок. Бирок башында шарт кылган болсоңуз, алган карызыңыз заматта сүткорлукка айланат дагы, сиз дагы карыз берип аткан адам дагы Аллахка согуш жарыялаган болуп эсептелет. Учурда мисалы кээ бир адамдарга таң каласың. Кийингени карыз, мингени карыз, жашаганы карыз, алганы карыз. Жашоосуна бардык нерсе карыз, ошондон жашоосуна береке жок. Эгер мүмкүн бир убакыт келип калса, анын кийгенинде, жашаганда, мингенин дагы тартып ала турган мүмкүнчүлүк болот. Анан карызды жаздырып коюу. Тилкат кылып жаздырып, баланча адамдан карыз алды, мына ушул күнү төлөйт деп. Анан жаздырып атканда күбө дайындап, Аллах Таала айткан качан карыз алсаңар, анда күбөлөрдү дайындап коюп. Эмне үчүн? Учурда адамдарга ишенич жок. Туура мусулман. Бирок кээде ошол ишенген адамыңыз дагы карыз алган эмесмин деп сизден таанып кетиши мүмкүн. Ошондон күбө тургузуп коюңуз. Аллах Таала ушуну билип туруп, Куранда баяндап койду. Карызды эгерде тез арада кайтарып бергиңиз келсе, анда бул дуаны окуңуз. Аллаху макфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуалардын бириси. Али радиаллаху анхуга бир кул келип, өзүнүн ошол кулдуктан боштондукка чыгууга жардам сурады. Али радиаллаху анху айтты: "Мен сага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуаны үйрөтөйм" деди. Эгер аны окусаң, анда тез арада ал нерседен кутулуп кетесиң деди. Деп туруп ушул жогорку дуаны үйрөтүп берди. Ошондо жанагы кул бир канча убакыттын ичинде эркиндикке чыгып кетти. Эгерде сенин карызың тоодой көп болсо дагы Аллах Таала аны кайтарып бергенге жардам берет, жеңил кылат деди.
Аллах Таала бардығын жашообузга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөздөр жашообузга алып келип, шарият менен жашашка мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.